Борбор Азиядан келген мигранттар Москвадан кете турган болсо, алардын ордун Афганистандан келген мигранттар ээлейби. Талип бийлиги Россияга жаңы сунуш киргизди. Москвадагы Афганистандын элчилиги Афганистандан келген мигранттар таксист, курьер жана башка тейлөө кызматында эмгектене алат жана Борбор Азиядан келген мигранттардын ордун толук баса алат деп ишендирүүдө. А сиз кандай ойдосуз? Жергиликтүү маданиятка Афганистандын маданияты окшошобу? Деги эле Борбор Азиядан келген мигранттардын ордун алар толук баса алабы? Ушул учурда Тажикстан менен Афганистандын чек арасында куралдуу кагылышуу болуп, Тажикстандын тоо кыркаларында кен казуу менен алектенип жаткан бейгүнөө кытайлык ишкерлер жабыркап жатат. Кытай бийлиги Тажикстанга өз жарандарынын коопсуздугун камсыздоосун талап кылган нота жибергендигин жергиликтүү маалымат булактары кеңири жазып чыгууда. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Ирина Волктун маалыматына ылайык 2025 жылы биометрикалык көзөмөл 43 миңден ашуун нелегал мигрантты Россиянын аймагына киргизбей коюуга себепчи болгон. Тагыраагы аэропорт жана Оренбург облусундагы көзөмөл өткөрүү пункттарына коюлган биометрикалык көзөмөл аркылуу Россиянын ички иштер министрлигинин кызматкерлери 43 миң нелегал мигрантты биометрика аркылуу аныктап, Россияга киргизбей коюуга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Жалпысынан биометрикалык көзөмөлдөн 2025 жылы 7,5 миллион жаран өткөрүлгөн. Россияда ВИЧтен жабыркагандардын саны жылдан жылга өсүп барат. Жергиликтүү маалымат булактары статистикалык маалыматка таянуу менен 2025 жылы аталган илдетти жугузуп алгандардын саны 1,25 миллиондон ашкандыгын жазып чыгышууда. Юнайтед уюму Россия жана Борбор Азия ВИЧтен улам өлүмдүн саны өсүп жаткан акыркы өлкөлөр деп атайт. 2010 жылдан бери бул көрсөткүч 48%га чейин өскөн. Эске сала кетсек, Россия жугуштуу оорулардын алдын алуу максатында мигранттарды ар жылы милдеттүү түрдө медициналык кароодон өткөрүп жатат. Ал эми Борбор Азия өлкөлөрү мындай оорулардын алдын алуу үчүн кандай аракет көрүп жатат? Айрыкча Россиядан кайтып барган мигранттар канчалык көзөмөлдө? Саламаттыкты сактоо министрлиги бул тууралуу олуттуу ойлонушу керек. Баса Кыргызстан менен тыгыз байланышта болуу үчүн мүнөтүнө 1 рубльден төлөнгөн. Россиянын аймагында айына болгону 300-350 рубль төлөп, 1 терабайт интернет, 1000 мүнөт түз чалууларга алууну кааласаңыз, жогорудагы номерге чалып, сим-карталарды алсаңыз болот. Компаньон банк эң алдыңкы банктардын бири. Кыргызстандагы себептеген Россия Федерациясынан бардык тыйын которуу системалары менен иштешет. Бүгүнкү күн ошо Мой МТС системасына дагы убакыт келди. Мой МТС системасы аркылуу тыйынды компаньон банкка которуп, кошелектон же наличка алсаңыздар болот. Калганын көрүп аласыңар. Орусиядан Кыргызстанга акча которууну Мой МТС тиркемеси аркылуу жөнөтүңүз. Бул болгону саналуу мүнөттү талап кылат. Мой МТС тиркемесине кирип, деньги бөлүмүн тандаңыз. Переводы зарубеж баскычын басып, өлкөлөрдүн тизмесинен Кыргызстанды тандаңыз. Которуунун валютасын белгилеп, суммасын жазыңыз. Способ перевода бөлүмүнөн компаньон банкын тандаңыз. Акча которуунун 3 жолу бар. Биринчи ыкма картага толуктоо. Бул үчүн алуучунун карта номерин билүү керек. Экинчи ыкма телефон номери аркылуу которуу. Бул үчүн алуучунун телефон номерин колдонулат. Үчүнчү ыкма капчыкка толуктоо. Бул үчүн да алуучунун телефон номери колдонулат. Маалыматтарды кайрадан текшерип, перевести баскычын басыңыз. Даяр. Акча дароо эле компаньон мобилдик капчыгына түшөт. Жана төлөмдөр үчүн дароо жеткиликтүү.